Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыр биз Дамир Ахматов байкенин коросунда турабыз. Бизге Дамир байке бүгүнкү көрсөтүүбүздө үй салууда эмнелерди эске алыш керек, анан сырткары үй чарбасындагы өсүмдүктөрдү кандай отуруш керек, мына ушул тууралуу биздин көрсөтүүдө кеңирээк айтып берет. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы агай? Бизге жогоруда айткандай эле бизге үй салуудагы жалпы эрежелерди айтып кетсеңиз, үй салууда эмнелерди эске алыш керек? Биринчиден бизде элибизде байыртадан айтылып келген 3 нарк бар да, парыз деп коет. Бул ар бир ата эне же бала дарак тийиш керек, үй салыш керек. Анан кызды, уулду үйлөнтүп, турмуш жолуна даярдаш керек депчи. Анан бул жерде мен дагы кошуп кетер элем. Бул дарак тигип, там салып, анан уул кызды үйлөнтүү деген нерсенин өзү эле дагы 3 нерсени талап кылып атат да. Ошол дарак тиккенге үйрөтүп, там салганга үйрөтүп, анан келечекте турмушунда кор болбогондой жашап кеткенге даярдоо жагы дагы эске алынсабы депчи. Анан бул жерден жогоруда айтылган ошол 3 парызды аткарууда бул искусство билим берүү тармагындагы көркөм өнөр предмети, ошондой эле мурун эмгекке үйрөтүү, черчение предметтери деп аталып келген, азыр интеграцияланган жаңы технология деген предмет бар да. Ошол предметте ушул маселелер кандай каралат, ошолорго токтоло кетсекпи деген оюм болуп атат. Анан бул жерден бизде эмне болуп атат? Биздин турмушубузда көп эле нерсени байкап атабыз. Бизде эптеп эле деген бир жаман адат бар да. Ошо эптеп эле балам окуну бүтсө, эптеп эле үйлөнтүп жайлантып койсок, анан эптеп бир беременке салып берип койсок, анан эптеп оокаттарын кылып кетишет депчи. Азыр эптеген нерсе азыркы турмушта болбогон нерсе болуп калдыгандыгын турмуш өзү көрсөтүп атат. Биз эч качан эптебешибиз керек. Балага терең билим, анан турмушунда колдонула турган билимди берип, турмуш жолуна даярдашыбыз керек. Бул жерден технология деген сөздүн өзүн чечмелеп караганда, бул техниканы окутуп үйрөтүү дегенди ичине камтыйт. Азыркы доор техниканын заманы болуп аткандан кийин биз дагы ошого тете окуу процессиндеги теориялык алган билимдерди практикада колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Эми бизде дагы культура деген сөзүбүз болуп атат. Бул маданият. Эгерде биз бул культура деген сөздүн өзүн чечмелеп келсек, бул жерди дастыктап өздөштүрүү дегенди түшүндүрөт экен да. Анан бул жагынан алып караганда бизде ошол жерди аздектеп өстүрүү боюнча, өздөштүрүү боюнча дүйнөдөгү табылбаган Саймалы таш деген биздин ачык асман алындагы галереябыз бар. Ошол жерде жалгыз ушу Кыргызстанда жерди өздөштүрүп жүргөн адамдардын сүрөттөрү табылган да. Мындан биз айтсак болот, биздин Кыргызстанда байыртадан эле жерди өздөштүрүү боюнча көп иштер болгондугучу. Эми ааламда ушу маалы деп атабыз. Ошол биздин предметтерде ар бир өтүлгөн сабак, тема ошол баланын турмушуна керек тийгендей болуш керек да. Мисалы үчүн ушул биздин көркөм өнөр жана технология предметтеринде келечектеги сенин үйүң деген тема бар. Анан бул башкаларга да бир мындай табышмактуу сезилсе керек, бул кандай, эмнени үйрөтөт бул жерден депчи. Бул турмуштун мыйзамчын үндүү нерсеси баарыбыздын деле башыбыздан өттү. Ар бир бала келечекте там салат. Кандай салат, кантип салат, ошонун баары тең ошол технология предметинде каралган. Мисалга ала турган болсок,
Бул жерде бизде интернет булактарында карта деген атайы программа бар. Мундагы сиздер менен атайы кайсы сайттардан кирип алса болот, андагы иштин жүрүшүндө көрөбүз. Ал жерден ошол кайсы жашап аткан аймак экени, Кыргызстан, анын ичинде Ош же Нарын, ошол жердеги кайсы айыл, ошол айылдагы бүт айылдагы тамдардын алаканга салгандай сүрөттөрү келип чыккан атайы программа бар да. Анан ошол эле тиги сайттан кимдин огороду канчалык деңгээлде пландаштырылып, анан кийин салынган, кайсы жерлерде кандай кемчиликтер бар, ошону окуучулар арасында бири-бири менен талкуулап, аңгемелешсе, бул жерден бул турмуштун өзү көрсөтүп аткан мисал да. Эми ошол нерсени бизде Чеченияда ген план деп коет. Бул ошол жашап аткан чөйрөнүн үстүнөн жана вертолет менен жакындатып келаткандагыдай элесинин көрүнүшү, бул ген план. Ошону биз дагы сиздер менен эми вертолет болуп учпасак дагы бир экинчи кабатка чыгып, ошол биздин огород жайдын кандай пландаштырганын карап көрсөк. Эми пландаштырууда өзүңүздөр көрүп тургандай бир барак кагазды алгандай элестетиш керек да. Огороддо эчтеке жок. Жол бар. Анан күндүн каяктан чыгып, каяктан батып аткандыгы биринчи кезекте эске алыныш керек. Ошондой эле суу кайсы тараптан келет. Бул жерде бизде бул огород жайдын кан тамыры, бул арыктар деп койсок болот да. Кыргызда жакшынакай сөз бар. Жазында ыйлап жүрүп арык чапсаң дейт, жайлата ырдап жүрүп суу сыгарасың дейт. Анысы кандай, азыр жердин баарында тең эле суу тартыш. Ошон үчүн үнөмдүү пайдаланыш үчүн арыктарды туура багытта казып, ошол өсүмдүккө жеткендей аракет кылып аралыгын. Анан бизде баягы суу колго тийсе эле чөлмөктөтүп сугарып, анан аябай кандыра ичсинчи деген ой бар да. Бул туура эмес. Канчалык өлчүк болуп жаткан жерде ошончолук өсүм токтойт да. Муздап калат дагы, өсүү процесси токтойт. Ошондуктан ошол өсүмдүккө гана керектүү. Бул жерден сууну жакшы көргөндөр бар, жаман көргөн өсүмдүктөр бар. Мисалы үчүн мына могу жерде анарлар турат. Тиги жерде жаңыдан жалбырактар ачып кетпайбы? Булар сууну көп жакшы көрбөйт да. Ал эми карагаттар, анан бер жакта тигилген бадыраңдар, булар суусуз жашай албай турган өсүмдүктөр. Анан мындай карап отурсаң, огороддордо ээн жаткан огороддорду көрүп зээниң кейийт да. Анан сурап келсең, тигил жок, бул жок. Эми баягы кыргыз айтып коет да, жоктун аты жок депчи. Негизи отобастыр деле айла жок, бош жерде отойбуз. Андан көрө баардык нерсени жакшынакай пландаштырып, эми жерде биздин предметте бул адам баласын сулуулукка, жан дүйнөсүн ойготууга багытталган предмет да. Бул жерден биз жана экинчи кабаттан чыгып, анда панорамный жана картадан кийин ген план, анан ошого бир дагы кичине түшүнүктүүрөөк болсун деп макет жасап койдум эле да. Эми мисалы үчүн муну элестетели. Могу бул күн. Мисалы үчүн бизде күн бул тараптан чыгат, анан бул тарапка батат. Мына ушул нерсе биздин көңүлдүн борборунда болуш керек. Ал эми көчөлөр ар кандай кете берет. Мындай кеткен деле көчө бар, мындайынан кеткен деле көчө бар. Анан
Биз ошол көчөнү карап отурбай, биздин тамдар ошол кайсы тарабына, мисалы үчүн, күн көбүрөөк тиет, мисалы үчүн. Эгерде мындай алып койсок, күн чыгып келатканда бияка такыр күн тийбейт, могу макет боюнча. Мындайынан каратып койсок, бир эле тиги айнекке күн тийип калат. Эгерде муну могулап алып келсек, мына күн чыккандан күн батканга чейин могул макеттеги тамдын терезелери күн көрүп турат. А күн көрбөгөн жагын биз туюп калтырсак деле болот. Терезелер жокчу. Анткени баардык тарабынан терезе чыккандагы туура эмес да. Ошон үчүн бизде жанагы мейкиндикте ой жүгүртүп атканым, ошол а дегенде тамды салардан мурун ошол тамдын архитектурадан макетин бекитип, кандай болот, кызыл китебин алып, закондоштуруп, анан ошондон кийин өзү жаккан чиймесин чийдирип, анан ошол боюнча ошол күндүн тийген тарабын карап туруп тамын салса, бул там ал адамга өмүр бою кызмат кылат да. Жылуу, жарык, татынакай болуп, кубаныч гана тартуулайт. Ушул нерсени мен айтайын дедим эле. Эми биз тамды кайсы жерге курарды биз аныктап алдык. Эми кандай кылып биз жашылдандырабыз? Мисалы үчүн, теректерди дагы ошол ар бир өсүмдүктү дагы ошол күндүн чыккан анан баткан жагын эсибизге алышыбыз керек. Мисалы үчүн, жол тарапка теректерди тиксек, мисалы үчүн мына моундай кылып. Биринчиден бул агоротко көлөкө болбойт. Экинчиден абаны тазалайт бул. Үчүнчүдөн бул ото чөптөрдү да чыгарбайт өзүнүн астына. Анан отунга дагы өтө ыңгайлуу. Кышында отун сатып алам деп, эки жакка жүгүрүп убара болбойт. Анан түз жакшынакай буталган теректерди курулушка да пайдалансак болот. Суу тийбеген кургак жерлерине. Анан андан берки жерлерде, мисалы үчүн мына карагаттар, мисалы үчүн малиналар, булар дагы ушул нерсе эске алынганда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздө Дамир байке адамзаттын күнүмдүк тиричилигине керектелген бир топ маалыматтарды бизге айтып берди. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламат эсен туруңуздар.